Ассалому алейкум, урматтуу угарманым. Бардык мактоолор, бардык айыптардан таза Алла Таалага болсун. Толук салаваттар жана саламдар бүткүл жаратылгандардын эң жакшысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде ата энең сенин бейишиң же сенин тозогуң деген. Бакыт таңында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир жигит атасынын үстүнөн арызданып келип: "Эй Расулуллах, атам менин малымды, байлыгымды алып койду" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жигитке: "Бар атаңды алып кел" деп буйруду. Ал жигит барып атасын алып келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жигиттин атасына: "Уулуңуз мал дүйнөсү тууралуу сиздин үстүңүздөн арызданып жатат" деди. Анын айтканына караганда, сиз анын мал дүйнөсүн алып иштетип жаткан экенсиз. Ата жооп берди: "Эй Расулуллах, анын мал дүйнөсүнөн бир аз гана таежеси жана өзүм үчүн сарптадым." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнө келген вахий менен ал адамдын көңүлүндөгү нерселерди билет эле. Ал адам уулунан көңүлүндө абдан катуу капа эле. Жүрөгүнүн түпкүрүндө бир онтоо бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жигиттин атасына тилиңдеги жана дилиңдеги бар сөздү, капачылыкты бизге айтып бер деп буйруду. Атасы жүрөгүн төктү: "Уулум, сен энеңден чүрпө абалыңда мал мүлксүз дүйнөгө келдиң. Өсүп улгайганыңа чейин көп убакыттар бою сен менин мойнумда болдуң. Чүрпө кезиңде бир түнү катуу ооруп калган элең. Ошол түнү көзүмө уйку келбеди. Көз ирмегеним жок. Сен ыйлаганыңда жүрөгүм эзилип кетчү. Көзүмдөн жаш куйулат эле. Азыр болсо сен кайрымсыз перзент, менин алсыздыгымды түшүнбөй жатасың. Өстүң, өндүң, жашың жана кубатың артты. Эми болсо мага душмандан жаман иш кылып жатасың. Аталык акымды бир коңшу кошунага кыла турган жакшылык даражасында да мага мээрим көрсөтө албай жатасың." Бул сөздөрдү ата көзүнүн жашын төгүп, күйүп жанып сүйлөдү. Ошондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык үммөттөрүнө тиешелүү болгон бул хадисти айтты: "Сенин өзүң да, мал дүйнөң да атаңа тиешелүү." Эй Аллахтын кулу, ушул окуядан бир гана бакытка умтулгандар гана үлгү алышы мүмкүн. Эгерде ошондой болбосо, бир мусулман атадан туулган 4-5 уул бир атаны бага албай, анын керектөөлөрүн камсыздай албай жүрмөк беле? Ата жалгыз өзү 5-10 уулду багат, алардын бардык керектөөлөрүн камсыздайт. Ал эми алар баары биригип бир атасынын абалынан кабар алышпайт, керектөөлөрүн камсыздай албайт. Ошондуктан уул да атанын бир байлыгы, бирок муну түшүнүү үчүн хидаят ээси болуу зарыл. Ата-энеге карабай коюу, алардын сөзүнө кулак салбай коюу эң чоң күнөөлөрдүн бири. Бул күнөө Аллахка ширик келтирүү күнөөсүнөн кийинки күнөө. Бул тууралуу диний китебибиздин көп аяттарында айтылган сыяктуу бул күнөөнүн кечирими жок. Бул күнөө адамды тозоктун эң ысык, азаптуу жерине алып барат. Эгерде перзент атасынын кадырын билбесе, анын каалоолорун аткарбаса, анын керектөөлөрүн камсыздоо үчүн аракет кылбаса, ата-энеси үчүн 5 убакыт намазда кайрылуу дуба кылбаса, бул перзент тозокко отун болууга гана жарайт, башка эч нерсеге жарабайт. Ким ата-энесин кыйнаса, анын дуба жана ибадаттары кабыл болбойт жана анын ыймансыз болушуна бир себеп болот. Аялым деп энесин кыйнаган, көңүлүн ооруткан перзентке каргыш жайт. Аллахтын каргыш тогосун мойнуна асып алган адам бул дүйнө жана акыретте тынчтык жана бакыт жүзүн көрбөйт.
бактысыз болуп калат. Кээ бирөөлөр ата энесине орозо, фитир, зекет жардамын беришет имиш. Ата энеге зекет берилбейт. Ата энең сенин бейишиң. Эгерде аларды ыраазы кыла алсаң, диний даражада дуаларын ала алсаң, алар сенин бейишиң. Эгер аларга көз салып карабасаң, алар сенин тозогуң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата энең сенин бейишиң жана сенин тозогуң деген. Кээ бир акмак адамдарды билебиз. Алар өз ата энелерине зулум кылат жана өздөрү билбейт. Эгерде башка бирөөлөрдүн балдарынан ушундай зулум жана азап тартканын көрсө же билсе, аларга боору ооруйт. Аларды кара, бул кандай жаман иш дешет. Бирок анын өзү так ушундай күнөө кылып жатканын билбейт.